Каналдын жазуучулары жана коноктору, бүгүнкү бул сабагыбызда мужской род, женский род, средний род. Ошону күнүмдүк жашообузда кандай колдонобуз, кантип сурайбыз, суралган жоопко кантип жооп беребиз. Ящик деген кечеги банан деген сыяктуу, бул дагы мужской род деген сөз. Мужской род, женский род, средний род деген бир гана могу предметке эле айтылат да, затка эле. Мой ящик деп аялдар деле айта берет, эркектер деле айта берет. Моя коробка, твоя коробка. Ошол сөз кандай роддо болсо, ошол родко карап моя, мой деген сөз кошулат башына. Бул мужской роддогу сөз. Ящик. Мне нужен один ящик. 2, 3, 4 ящика, 2 ящика, 3 ящика, 4 ящика. Дагы бир жолу айтам, бул слово мужского рода. 5тен баштап 20га чейин. 5 ящиков, 11 ящиков, 15 ящиков, 20 ящиков. 21ге келгенде кайра эле могу бирдегидей болуп 21 ящик, 31 ящик, 51 ящик. Көп болгонуна карабай, бирди кандай айтсак, 21ди, 31ди, 91ди ошондой айтабыз. Анан могу 5тен өйдө 5 деген санды эстеңиз. 5 деген санды кандай айта турган болсок, сага канча ящик алма келди, мисалы 5 ящиков деп айттыңыз. Анан сизге бүгүн керек 10 ящик алма. Сиз кайра эле мындай кылып суроо бересиз. Мне надо 10 ящиков яблока. Можно мне 10 ящиков яблока? Сколько ящиков яблока надо? Сколько ящиков мы забрали? Ошондой өзүңүз суроо берип атсаңыз дагы 5ке кандай жооп бере турган болсоңуз, суроого деле ушул 5 деген сандын жанындагы сөздү пайдаланасыз дайыма. Так. Коробка. Коробка, бумага, что еще? Кружка деген сөздөр, женский роддогу сөздөр. Буларга 2 деп айтканда дайыма 2 деп айтабыз. 2 коробки, 2 кружки, 2 бумаги. 3-4кө дагы ошондой айтабыз. 3-4 коробки деп айтабыз, бирок могу жерден 2 коробки дебей, 2 коробки дейбиз. Женский родго тиешелүү сөздөргө 5тен 5 коробок, 20 коробок, 17 коробок, 5тен баштап. Анан суроо бергенде эле кайра эле. Сколько коробок вы сегодня получили? Сколько коробок вам надо принести? На 5 дегенге колдондук коробок. У меня 5 коробок молока. Сколько вам коробок шоколада надо, мисалы. 5ке колдонгон сөздү эле суроого дагы колдоно бересиз. Средний роддогу сөз. Ведро, оно деген суроого жооп берет бул. Ведро, окно, мыло, стекло. Средний родный. Одно ведро, одно окно, одно стекло. Бирок одно деп айтпайбыз, одно деп айтабыз. 2 ведра, 3 стекла, 4 окна. 5тен баштап средний роддогу сөздөрдү ведер, окон деп айтасыз. 20га чейин. 21ге келгенде кайра эле жанагы 1 деп айткандай. 21 ведро, 21 мыло. Эми сиз сурашыңыз мүмкүн да. Эмнеге 21го келгенде 31, 41 деп эле, же 41 ящик, 41 коробок деп айтып атабыз, 41 ящик деп айтып атабыз. Бул көпкө бирөөнү эле деп. Себеби биз кыргыз тилинде 1 деп айтабыз дагы, биринчи деп ошого эле ынчы деген мүчөнү кошобуз да. А булар ошо биринчи деген сөздү, одно деген сөздү пайдаланбайт. Первый деп айтышат. Сиз уксаңыз керек. Я пришел первый, там я самый первый, это моя первая книга, это мой первый букварь деген сөздөрдү. Ошон үчүн могу 1 деген сөз жазылганда, буларда 1ди кандай айтсаңыз, 21, 31, 41 болсо деле так ошондой айта бересиз. Бардык учурда 21 пришел, я пришел 21 деп эле ынчы мүчөсүн кошуп калсаңыз, айтпасаңыз, а так санды айтып атсаңыз, сөзсүз 21 ведро, 1 ведро, 31 ведро деп айтылат. Класс басыңыз, каналга катталыңыз, суроолоруңуз болсо комментарийге жазыңыз, кийинки видеону сиздин сунушуңуз менен тартабыз.